Мен жазуучулукка бала күнүмдөн ынтызар элем. 1929 жылы Токмок шаарындагы интернат Тындубал газетасына биринчи ырым чыкты. Ошол кезден баштап жазуу ишине көңүл кое баштадым. 1930 жылдын сентябрь айында Сабаттуу бол деген республикалык гезитке Кызыл Жүк деген ырым чыкты. Ал ырды окуп алып, кубанганымдан уктабай чыктым. Газетаны катып коюп, күнүгө 10 жолу окуйм. Эртеси дагы бирди жазып алып бардым. Анан дагы. Сабак маалында да, бош убагымда да жазам. Мына ошентип улуу акындын чыгармачылыкка болгон чыйыр жолу башталган. Ата энесинен эрте ажырагандыктан Бишпек андан кийин Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланат. Ата энесинен көз жаш мээрим көрбөй калган Алыкул балдар үйүндө тарбияланган эне катары тутунган Груня Савельевна менен 1929 жылы коштошту. Ошентип кайрылгыс балалыгын Токмокко калтырып, Алыкул Фрунзе шаарына келип педтехникумга кирет. Балдар үйүндө тарбияланып, окуп жүргөн мезгилинде эле белдүү алдыңкы окуучулардын катарында жүргөн. Кызыктуу китептердин көптүгү анын жан дүйнөсүнүн ажаатын ачкан кереметтей дем берген. Балалыгы дале кала элек болсо дагы элдик ооз эки чыгармачылыктын үлгүлөрүн, кыргыз жазма адабиятынын пайдубалын коюп жаткандардын алгачкы саамалыктарын үйрөнөт. Ушундай изденүү, үйрөнүүнүн үзүрү катары Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан алгачкы жыйнактары чыкты. Бул жыйнактарындагы ырлары уйкаштыкты кубалап жазылгандыктан купулуна анча толбой жүрдү. Илейшип алган оорусу окуусуна кедерги келтире баштаганда 1932 жылы педтехникумду таштап кетүүгө аргасыз болот. Райкан Чукурбеков, Медин Алыбаев, Шайык Жамансариев, Ажыкабыл Айдаркулов өңдүү курдаштары педагогикалык окуу жайды ийгиликтүү аякташканына кубанып, аларга арнап мындай саптарды жазган. Силер менен бирге бүтөт элем го. Кубанычта бирге болот элем го. Педагогтун бири болуп калды деп мен ташкындап дагы күлөт элем го. 1932-1935 жылдар аралыгында көп окуп, көп жаздым. Кээде таң агарып калганга чейин ыр жазган күндөрүм болгон. 1935-1936 жылдар чыгармачылыгымдын артка кеткен жылдар болду. Анткени турмуштан аябай четтеп, шаардын тар рамкасында болуп, жалаң окуган китептер боюнча жазып калдым. Ойчул акын элем. Мүнөзү жагынан дагы, ыр жазган жагынан дагы, бүткүл жүрүш-туруш жагынан Алыкулга окшошубуз жок азыр. Жок. Алыкул Осмоновдун өмүрүндө 1936-37 жылдар кызык да жаштыктын, өмүрдүн, чыгармачылыктын эргиген өмүрүнүн бурулуш жылы болгон. Педтехникумду бүтүп кетсе дагы, адабий иримден башка да шылтоо кылып, имерчиктеген бир себеби бар эле. 3 китептин ээси 20дан ашкан курагында сүйүү отуна кабылды. Алыкулдун сүйгөнү Айдай Жигиталиева 13 жашынан баштап педтехникумда окуган. 17ге караган убагында ажардуу, кой көздүү, узун олоң чачтуу, маңдайы жарык кыз бурак эле. Жаш акындын Айдайга арнаган Гүл менен куш деген ыры 1936 жылы жазылган. Махабат бирде туткун азап чеккен, махабат кай бирде алдангандай, мен үчүн булуттардын арасында кылдетип батып кеткен сулуу Айдай. Кызым, менин да атым бар экен. Айдайдын апасы ошол узатып келгенде көрүп анан айтып атам тиги Айдайга Алыкул кеткенден кийин сен бүгүн десем сүйлөшүп жүргөн жигитим деп берди. Анан жакшы көрүнгөн го, жакшы жигит экен эми. Бирок тиги атаң менен экөөбүз сүйлөшүп кударлашып койгонбуз. Аны бузалга берсип да. Ошондон кийин анан экөөнүн эмеси сүйлөшүп жүргөн эмелери ажырап да. Ошонусун айтчу апам. Ушундай деп. Бактардын өйдө жагына чейин барган экен да. Анан ошол жакта отуруп сүйлөшүп, анан кечишкен. Ушундай бир эмеде чыгып калган уккамда, ушу керек болсо Айдайдын тиги мүрзөсү да жок деп. Анан ошондон
эметкенден кийин койдоп өзүм жасадым да, өзүм жасадым. Колум менен жасап, мүрсөсүн эметип, аны тосуп, ошо атасынын жанына койдум да. Ошол бар. Күн тайыл өкмөтүндө ата бир чети балдарды дагы кичинекей эмерээк болуп окуса, кичине билимдүүрөөк болот деп, мындай билимин көтөрүлсүн деген мааниде бергем. Ошо эжемдин атынан 10 балага стипендия берем. Ай сайын. Жок, ай сайын, жыл сайын. Жанагы бүтүрүп жаткан учурда. Бул өз каражатым дагы, өзүмдүн пенсиям болуп атат да. Башка каражат жок менде. Сиздер Айдай Жигиталиева туулуп өскөн Токпай айылындагы анын төрөлгөн үйү, изи, баскан короосу, бакшагы жана Алыкул үй музейинде сакталып турган Айдай Жигиталиеванын өзүнүн көтөрүп жүргөн кичине сумкасын көрүп жатасыздар. Таланттуу акын менен Москва театралдык институтун бүтүргөн жаш адис Зейнеп Сооронбаева күй бүлөгө биригишип, очокторунан от булата башташат. Бул 1941-жылдын аламаты башталган учур эле. Алыкул далай ой тилектерге шерденип, дагы күрдөөлдү эмгектенүүгө дап коет. Эл башына оор күн, мүшкүл иш түшкөн кезде байланган экөөнүн куш боосу бек болбоду. Мунун бирден бир себеби согуштун кесепети болсо, акындын ойчулдугу, түнт мүнөзү, кичине кезден сүзөктөп келаткан учук дарты жана экөөнүн турмушун көрө албай ортого от таштагандардын болушу да ырктын кетишине шарт түзгөн. Биринчи баш кошкон Зейнеп Алыкулдун эң жакшы көргөн, Алыкулду ал жакшы көргөн, өз заманында, өз тушунда алдыңкы адамдардан болгон. Анан кийин бири-бирин жакшы катуу сүйүшкөн болчу да кыскасы. Турмуштары булар баш кошконда дегенде булар абдан таалайлуу болушкан. Эми ошол таалайлары булар кыска болуп, кийин экөөнүн баягы көңүл кайтты болгондон кийин Алыкул жекеле биринчи сүйүүсү Зейнептен эмес, бардыгы эле аял дегенден таарынып калды. Бул дүйнөгө 15 күн гана жашап, 1942-жылдын 9-мартында ата-энени кан какшата чарчап калган Жыпар кызынын күйүтү экөөнүн никесин биротоло ажыраткан. басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштырып оңундан, жаш өмүрдө, жаңы бөбөк көрөрдө, таш боор өлүм тартып кетти колумдан. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда турабыз. Акын жазуучулардын өздүк фондулары сакталган шкафты ачып, Алыкул Осмоновго тиешелүү папкаларды карап көрөлүк. Бул папка 16-14 деген номерде. Мунун ичинде акындын 1948-жылы жазылган ырлар жыйнагы жана ошондой эле кол жазмасы бар экен. Алыкул Осмоновго байланыштуу болгон материалдар Кыргыз Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда сакталып турат. Академияга 1956-жылы сентябрь айында тапшырылгандардын арасында 55 барак кат, 7 телеграмма, 20 чакты сүрөт, 8 документтин күбөлүктөрү, ар кандай жазуулар, ойлор, бир шилтемдер жана күндөлүк жазылган 14 блокнот бар. Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда Алыкул Осмоновго тиешелүү бир канча чөнтөк дептерлери менен таанышып чыктык. Булардын баарысына тең мындай номерлер коюлган. Ар бир чөнтөк дептери акындын өмүр бою ошо жанында жүргөн чөнтөк дептерлери экенин түшүндүк. Ар биринде айрымдарында сыя менен жазса, айрымдарында кара карандаш менен
жазган кол жазмалары бар экен. Булардын баардыгында Чолпон атада Кой Сарыда жүргөн убактарында жанына ала жүрүп ыр түрмөктөрүн жазып, оңдоп, булардын арасында айрым замандаштарынын телефон номерлери дагы бар экен да. Мына ушул чөнтөк дептерлеринин ичинен азыр өзүнүн кол жазмасы менен жазылган бир ырын окугум келди. Бул номер 3 блокнот экен. Ичинде жалаң кара карандаш менен жазылган 1949 жылы июль айында Чолпон атада жүргөн убагында жазган экен. Үй ичинде алсыз күйүп майчырак, сөз сүйлөнбөй үнсүз болуп бир убак, баатыр деген наам алам дегени маңдайынан жылдыз учат жалтылдап. Мына бул акындын өз колу менен жазылган ырдан бир куплет окудум. Ошондой эле да бир кызыктуу чекесин мындай кетилип калган онду көрсөткөн чаар чөнтөк дептери бар экен. Бул дагы аябай көпкө сакталса керек. Ичин ачып көрөлүк. 1937 жылы 1 январда жаңы жылды тосуу убагында жазган күндөлүгү экен. Бул китеп басмаларга жазылып чыккан, ошонун түп нускасы экенин түшүндүк. Бул номер 207 күбөлүктү Зейнеп Сооронбаева 25 жыл жанында сактап жүрүп, 1967 жылдын 5 июнунда Кыргыз Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусундагы Алыкулга тиешелүү документтерге кошкон. Демек, бул адамда акын Алыкул Осмоновго болгон сезим сакталып кала бергендиги шекилдүү. Акындын өз альбомундагы 20 чакты сүрөттөр да ошол кездин көөнөрбөс, өчпөс элеси катары сакталып турат. Алардын арасында балалык кезинен тартып өмүрүнүн акырына чейинкилердин айрымдары бар. Өзүнө таандык, дыкандык, тактык менен качан, ким менен түшкөнүн жазып койгон. Ошолордун ичинен Алыкул Осмонов үчүн эң аяры, эң кымбаты мындай деген жазуу бар сүрөттөгү жигит болгон окшойт. 1943 жылы 28 декабрда Нарын шаарына орус адамдары деген пьесаны коюп, кайра кайтып келе жатканда карын күрдө машина кулап, дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Жаңы гана гүлүн ачып, турмуштун даамын эми сызамын дегенде түбөлүк көчтү. Кош ардактуу курдаш. Бул курдашы ким? Фрунзе педтехникумда чогуу окуган, Зейнеп менен тааныштырып, экөөнүн баш кошуусуна данекер болгон Ажыгабыл Айдаркулов. Ал Москвадагы театралдык институттун режиссерлук факультетин бүтүргөн алгачкы кыргыз уландарынын бири эле. Ажыгабыл Айдаркуловдун бейит башын кайда экенин деле билчү эмес, бирок өтүп кеткен адамдардын да кошо эскертилип, эскерилип, экранга чыгып жатканы жакшы деп ойлойбуз. Улуу акынга жазылган каттардын арасында ага ашык болгон кыздын каты бар. Бул кыз ким болду экен? Азыр канча жашта деп кызыгып, каттын изи менен Ордо калабыздагы 11 кичи районго издеп келдик. Ал ардагер акын Жамиля Сулайманова. Азыр 92 жашта экен. Чынын айтканда, ошо билбейм айтар, бир Николай деген кошунасы бар болчу. Анан ошол Николайдын колуна карматтым. Передай деп. Анан өзүм качкан бойдон кеттим. Анан ошону бир билем. Анан ошондо тиги Николай барары менен Алыкулга берип, анан кийин айттыр, кандай болсо дагы колокко чакыргын ошол кызды. Кат жазып аткандан кийин атын жазбайт. Мен атым жазбайм да Сыжы деп. Сразу билиптир Алыкул. Анан кийин ошол катты такыр тутпаптыр, ошо көп каттардын арасына коюп коюптур. Аны Казбек таап алыптыр. Таап алып, анан кийин газетага эчагыла чыгарып коюптур. Мен өлгөндө кычыраган галфешим, Кудай салбасын ак көйнөк кийип, Скол правдасынын редакциясынан келип, мени конокко чакырып, мени сыйлап айтор. Айтор экөөбүз бирге тамак жедик, паркта отурдук. Кечке сейилдешиптир, анан радиодо музыка болуп турат дейт. Анан эмне кыларын билбей алып учуп турам дейт. Анан агай бийлебейлиби деп айттым дейт. Мен бийлей тургандардан эмесмин, чоң кыз деп айтты дейт. Жамиля апа көкүрөккө түртүп ошентип айткан экен. Сен Алыкул болсоңуз, өзүңүзгө Алыкулсуз деп. Анан шарт бурулуп алып тыкылдап басып кеттим дейт. Анан бирок кетип баратканда жүрөгүмдөн жарымы калып калганын сездим дейт да. Жан дүйнөм ооруп, жүрөгүм ачышып, Алыкул азыр артымдан чуркап келип, ушу колумдан кармап калса экен
мени кетирбей токтотуп калса экен деп кетип баратам дейт. Ыйлап кетип баратам дейт. Бирок Алыкул аркаман чуркап келген жок дейт. Анан узак өтүп барып бир кылчайып карадым дейт. Карасам шылкыйып турган экен дейт. Анан ошондон баштап 3 күнгө жакын оорудум дейт апа. Аябай жүрөгүм ооруп ыйлап жатып калдым дейт. Эмнеге мен Алыкулду тарынттым? Эмнеге тарынттым деп өзүмдү кечире албай аттым. Кадимкидей ооруп калдым дейт. Анан атасы ошол кезде башкарма экен. Анан атасына келиптир. Ата, мага азоо айгыр бар экен атасынын. Ал кезде баягы азыркы кымбат машинадай эле бааланса керек. Ошону бериңиз деп. Анан атасы кызына аябай ишенч экен. Анан бир аз ойлонуп анан бериптир. Анан ошол аттын күмүш көмөлдүрүктөрүн тагып, аябай жасалгалап, анан өзү дагы ушу китепте бар сүрөтү. Кыргыз көйнөгүн кийип үкүлү. Анан мандалинин көтөрүп алып, баягы атка минип алып, анан пансионатка келгенде. Анан келип Алыкулдун терезесин тыкылдатып ойготкон экен. Чакырыптыр. Анан Алыкул аябай сүрдөдү дейт. Толкунданды дейт. Анан сүрдөгөндөн эмне кыларын билбей, менин атымды каяка байларын билбей атат дейт да. Анан ошентип экөөбүз анан көл жээгинде отурдук дейт. Анан дайыма ошентип жолугушуп туруптур экөө. Айдай жөнүндө айтып бериптир. Курсовой жазып отурсам университетте. Анан кийин бир татынакай бир жигит кирип келип, сиз Сулаймановасызбы деп ошентип курсовой жазып отургам, университетте окуп. Анан мен Сулаймановамын дедим. Анан ошонусу сизге мына катты Алыкул жазды деди. Анан кантип жазды деди. Анан мындай карасам, Алыкул бир барак кагазга ушундай кат жазган экен. Мындай деп жазат. Жамиля, бүгүн саат 3-тө Темиряз көчөгө 3-тө келиңиз. Эгер чочсаңыз, жаңыңызга жолдош кызыңызды алып алыңыз. Алыкул деп жазыптыр. Кызарып эле кеттим. Тим эле кызык болуп кеттим уялып. Анан эле келесизби деп ошентип, барам деп ошенттим. Анан ошол жерден анан кийин эмеге кирдим, общитке кирип, Айдушакан көлдүк кыз өзү. Айдушакан дедим, ай Алыкул бизди конокко чакырды, сен барасыңбы деп ошентип. Барам деди. Жүр эмесе барсаң, саат 3-тө кечикпейли деп ошентип. Анан ошондон жүрүп отуруп Алыкул үйүнө келсек, тимеле ушундай жакынакай немесин жамын бешналдагы скамейкада ушундай эмесин кийип алып, тимеле ушундай күтүп турган экен. Мен башыма тиги сайма топ, чачымды урогомун, маданияттуу ушундай татынакай мында. Ошол жерден барып анан кийин Алыкул менен саламатсыз деп ордунан туруп эле анан кийин үйгө кирди. Карасам эле баягы кыргыз жигит эттү туурап атат. Анан бир убакта Алыкулду карасам, тиги үйдүн бурчуна отуруп алыптыр, алыс. Анан тамак даяр болду, баары даяр болду. Анан айтат, мен жеп атам, кыздар алсаңар деп ошентет. Отуруп эле калыптырбыз, ким экөөбүз, Дүйшакан экөөбүз. Анан жеп ошентип атып, анан ойлойм, ичимде ойлондум. Кыргыздын ушундай атактуу кыргыздын акыны биз менен бирге отуруп тамак жебей тиякта отурганын карасаң, бул эмнеси дегендей кылып ушундайлар эсимде, башкаларын билбейм. Ошондо 1950-жылы мен 12 жашта болчумун. Жайында жай каникулда болчумун да. Анан ошону карабайсыңарбы? Ошондо Алыкул биринчи жолу келди. Анан ошондо апам айтты да, Жечасбек, жестеңдин бир тууганы келиптир, тааныш билели деп. Анан Мырзалы жестем тааныштыра алды. Мына менин бир тууганым Алыкул, бала бир тууганым бала Алыкул деген болот. Көптөн бир кетти эле. Кичекейинде ата-энеси өлгөндө, жана үйдүн ордуна ошоякта ошону үй болчу. Анан кичекей кезинде тоңгоруп барып туруп, балдар ташып койгом. Ошондон кийин көптөн бери жок. Анан кыргыздардын сөздөрү бар да, адамдын өмүрүнүн аягында кинди кан тамойдон сагынат деп. Ошо эң аягына келген экен да, акыркы жолу келген ушул атпайбы. Мына бердең башына Алыкулдун үйү турган экен. Бияк талаксыз кызды талаш башташ, алакта кыз келгенде кызды таласын чечип. Анан кийин Алыкулдун үйү экен, бир комната үй экен, кичекей. Андан кийин мына Орозалы, бир тууганын үйү, менин жестем болот. Анан Болотбек деген жээнин үйү. Анан жолдун биягында менин үйүм. Илгери Манас деген вопрос чыкчу. Сырды Манасын сүрөтү. Ошону катып койгом.
ушуну тартып кагазга эметсем деп манастын сүрөтүнүн коробкасын алып койгондон кийин көбөмен тарта баштадым. Мынтип бүтүп карасам артында бирдеме карап турганды көрдүм. Мынтип карасам ал мынтип алып карап тур да башымда окшойт. Көрүп алып аябай коркуп кеттим. Үйүм сонун ойдогудай кең турам. Ырыскымдан ыраазылык сөз угам деп акын өзү менин үйүм деген ырында айтылгандай, үйү 3 бөлмөдөн турат. Биринчи бөлмөсү кире бериш, экинчи бөлмөсүнүн таманында да килемдер төшөлүп, дубалында да килемдер илинген. Ал эми 3-чү бөлмөсү өзүнө тиешелүү болуп, темир керебети, ошондой эле китепке толгон шкафы жана отургучтары болгон экен. Ашыкча дүнүйө мүлк жыйнаганды акын анча жактырган эмес. Алыкулдун үйүндөгү баягы эң баалуу, эң негизги мындай бир эң ойго сала турган капалуудагы экспонат бар. Бул ошол улуу акындын өзү каза болгондо анын жолдошу, замандашы биздин атактуу инсаныбыз Гапарайтиев ошол Алыкул каза болгондо ошо бетин гипс менен баягы атайын беткебин түшүрүп калган экен да. Эми бул жердеги беткеби түп нускасы эмес, мунун түп нускасы кайсы бир скульптордун мастерскаясында. Анында сүйлөшүп атабыз, эми ал көптөн бери эле бияка өзү алып келип берем деген. Аны алып келип берсе, аны дагы анан атайын бир эмеге салып туруп коюп коебуз да. 1950-жылы сатып алган акындын көгүлтүр түстөгү Победа машинасы короонун мына ушул дал ортосунда токтоп турчу экен. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө декабрь айында жээни Жапарга айдатып алып, шаардын көчөлөрүн кыдырып келген. Дал ушул короодон чыгып, кайра акынды салып, ушул жерге токтогон экен. Ата канат бүгүнкү күндө ошол көгүлтүр түстөгү акындын Победа машинасы кайда болду экен? Колдон колго өтүп кеткен бул машина ушул короодо токтоп турса, акынга тиешелүү экспонаттардын санын көбөйтпөйт беле. Победа деп аталган жеңил унааны акын каяктан жана кандайча сатып алган? Улуу ата мекендик согуштан кийин Горький шаарындагы Молотов атындагы автозаводко жаңы жеңил автомашинанын үлгүсүн жасап чыгуу үчүн тапшырма берилген. Алгач сүрөтчү Вениамин Самойловдун эскизи боюнча башкы конструктор Андрей Липгард жана кузовунун башкы конструктору Александр Кирилловдун жетекчилиги астында автомашинанын үлгүсүнүн макетин гипстен жасап көрүшкөн. 1944-жылы 6 ноябрда жасалып бүткөн автомашинанын эң биринчи үлгүсүн Кремльде Сталинге көргөзүшкөн. Автомашинанын баштапкы аты Родина деп аталган экен. Бул Родина деп аталган жаңы жасалган автоунааны Сталинге көргөзгөндө Родинаны канчага сатасыңар деп суроо салгандан кийин жеңил автоунаанын атын кайрадан Победа деп аташкан экен. Бул жаңы жасалган автоунаага Сталин жогорку баа бергенден кийин 1946-жылы 21-июнда автомашинанын жогорку көркөмдүктө жасалган 700 даана партиясы чыгарылган. Албетте кемчиликтери да болгон. Бул жеңил унаа улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин символу катары Победа деп аталган. Өзгөчөлүгү катардагы кардарлардын каалаганы сатып алууга мүмкүндүк болгон. Москва шаарындагы автосалондордо Москвич автомашинасынын наркы 900 рубль болсо, Победа автоунаасы 16 000 рубль турган. Машинанын заводдук паспортун Осмонов Алыкулдун наамына 3-октябрдагы 107 эсеп боюнча тезинен салгыла деген телеграмманы Алматы шаарындагы автотрактор сатуучу атайын дүкөнгө 17 октябрда кол коюп жөнөтүптүр. Ал эми Победа автомашинасы Алыкул Осмоновдун колуна 1950-жылдын октябрь айынын аяктарында тийген экен. 50-жылдары ошо Алыкул Осмонов дүйнөдөн кайткан жылдары эми өзүңөр билесиңер, согуштан кийин ошо Совет мамлекетинде эми эле согуштан кутулуп, туберкулезге каршы препараттарыбыз эми эле пайда боло баштаган жылдар болгон да. Себеби биринчи ошо туберкулезге каршы препарат бул стрептомицин деген антибиотик болуп саналат. Ал стрептомицин деген антибиотик 1944-жылы америкалык окумуштуу Ваксман деген тапкан да. Эми как раз жана айтып атпайбызбы ушул 50-жылдары тиги Алыкул Осмонов каза болгон деп. Ошондо азыркы кездеги ушу туберкулезин дарылоонун негизги бир принциптеринин бирөөү жок дегенде 4
препарат менен дарылаш керек да, бир эле мезгилде туберкулездин диагнозу коюлгандан кийин. Эми ошондо, жана мен айтпадымбы, 44-жылы жана стрептомицин деген антибиотик чыкканда, ошондо туберкулезди дарылоочу бир эле дары болуп калат да. Эми азыркы кезде бул медицина аябай жетишти. Орус элинин улуу акын жазуучуларынан Антон Павлович Чехов, Виссарион Белинский, Николай Александрович Добролюбов жана польшалык композитор, пианист Фридрих Франсуа Шопен мына ушул атактуу адамдардын көпчүлүгү туберкулез оорусунан жапа чегип каза болушкан. Алыкул Осмонов узакка созулган учук оорусунан 1950-жылы декабрь айында каза болгон. Бирок акындын артында кылымдар бою өчпөгөн изи калды.